Апта сайын Sport Nation көрсөтүүсү сиздерди Казакстандагы жана дүйнөдөгү негизги спорт жаңылыктары менен кабардар кылат. Биз чоң турнирлерди көрсөтөбүз, таанымал каармандарды табабыз жана биз өлкөдөгү спорттун мыкты аренадагы эшигин ачабыз. Бүгүнкү чыгарылышта биз президенттин хоккей кубогунда болобуз. Казакстандык мыкты шахматчыбыз Жансая Абдымалик менен баарлашабыз. Жана эмне үчүн Казакстанда айкидону жакшы көргөндөр көп экенин айтып беребиз. Президенттин кубогу үчүн мелдеш. Бул хоккей үчүн дээрлик бир жумалык нон-стоп. Континенталдык хоккей лигасынын 11-сезону башталар алдында 4 команда өздөрүнүн даярдык деңгээлин текшерүү жана хоккей сүйүүчүлөрдү куттуктоо үчүн Астанага чогулду. Мелдешке 4 топ катышты. Нижнекамскиден Нефтехимик, Хабаровскилик Амур, Барыс жана Казакстан курамасы. Муз аянтынын ээлери биринчи турда Амурдан күчтүүлүк кылышты. Эсеп оюндун экинчи бөлүгүнүн орто ченинде ачылды. Алардын көбүн Никита Михайлис ишке ашырды. Минималдык эсеп беттешүүнүн акыркы мүнөтүнө чейин кармалды. Анда Хабаровскиликтер дарбазачыдан четтеп өтүп, эсепти теңдешти. Ал эми овертаймда ийгилик Барыс тарапка ооду. Ошол эле учурда Казакстан курамасы Нефтехимикке 4-1 эсебинде утулду. Жалгыз голдун автору казакстандык Артем Лихотников болуп калды. Оюндун экинчи күнү Барыс үчүн ийгиликтүү болгон жок. Нефтехимик менен күч сынашууда казакстандык хоккейчилердин дарбазасына 6 шайба киргизилди. Ага карата Борбордун командасы 3 гол менен гана жооп бере алды. Казакстан курамасы Амур менен ойногондон кийин мелдеш таблицасынын аягына жайгашты. Утулуу 0-4 эсебинде болду. Акыркы оюнда Амур жана Нефтехимик милдетин биринчи орун үчүн күч сынашты. Хабаровскиликтер бардык голдорун биринчи бөлүктө киргизишти. Алгач Денис Голубев, андан соң Илья Бересников айырмаланды. Нижнекамск хоккейчилеринен Алексей Михнов бир гана гол менен жооп бере алды. Оюн 2-1 эсеби менен аяктап, биринчи орунду Амур жеңип алды. Башка беттешүүдө Барыс менен Казакстан курамасы жолугушту. Оюндун биринчи бөлүгү жемиштүү болду, бирок соңунда Барыс 1-3 эсеби менен артта калды. Алар финалдык ышкырыкка чейин эсепти теңдөөгө жетишишти, бирок демдүү командага овертаймда алдырып жиберишти. Эгерде Барыс бир жыл мурда өз шаарындагы мелдеште биринчи орунга талапкер болсо, азыр андай мүмкүнчүлүктөн мөөнөтүнөн эрте ажырады. Вышли, как-то легкие голы пропустили. Потом весь матч пытались героически. Чыгышты, голдорду оңой өткөрүп жиберишти. Анан бүткүл оюнда кайра утканга аракет кылышты. Абалды оңдошту, бирок овертаймда кетирилген ката голду кемитти. Мындай мелдеште биринчи орунду албай калсаң, анда коркунучтуу эмес. Физикалык даярдыгын айтсак, топ иштеп жатат. Мында баары план менен бара жатат. Команда проделывает большую работу. Поэтому здесь, в общем-то, все, как говорится, как по плану. Жаңы сезондо негизги басым жаңы легионерлерге жасалат. Патрис Карме, Америкалык хоккей лигасынын эркиндигине белгилүү тавкай. Кертис Волк, канадалык жаш спортчу. Мүмкүн жакын арада Казакстан курамасы үчүн ойнойт. Курамды дарбазачы Граховина толуктады. Ал өткөн сезондо Таппара менен бирге Фин лигасынын күмүшүн алган. Швед Петерсанды анын Сочидеги биринчи сезонунан бери бүткүл лига жакшы билет. Өткөн сезондо сизди жаракат кыйнады. Азыр кандай сезип калдыңыз? Азыр баары жакшы. Музга кайтып келиш үчүн катуу иштеп жатам. Бул биринчи гана оюндар. Менимче машыктыруучуга курамдагы оюн айкалышын текшерүү маанилүү болчу. Континенталдык хоккей лигасынын туруктуу чемпионаты биз үчүн 5-сентябрда башталат. Анда Барыс Нижнекамскиде Андрей Назаровдон реванш алууга аракет кылат. Көрсөтүүдө андан ары Жансая Абдымалик спорттук тымагы, колледждеги окуусу жана балык улоош кызы жөнүндө айтып берет.
Жансая Абдумалик 13 жашка чыкканда Анатолий Карпов менен ойноп бир партиясын уткан. Азыр кыз 18 жашта жана 20 жашка чейинки кыздар арасындагы күчтүү оюнчу. Ушул жылы аялдар арасында шахмат боюнча чемпиондук өтөт жана Жансая Абдумалик дагы бир бийликти багындырууну көздөп турат. Саламатсызбы? Иштериңиз кандай? Жакшы, рахмат. Мен азыр эркектер курамасы менен машыгып жатам. Азыр жакшы абалдамын. Жакында Арменияда мелдешке катыштым. Ошон үчүн колум таптакыр бош эмес. Баары жакшы. Эркектер менен машыгуу бул жеке сиздин каалооңузбу? Ооба, жеке меники. Мында кызыктуу, курам дагы күчтүү. Эгерде өзүнчө спарринг матчты алсак, аялдар курамасында караганда мында мага пайдалуу. Аялдар курамасында мен биринчимин. Ошондуктан бул жакта мага кызыктуураак. Поэтому, в принципе, здесь как-то интереснее. Сизде ар башка мезгилде ар түрдүү насатчылар болду. Анын ичинде Николай Перегудов, Кытай гроссмейстери Жан Гок. Азыр сизди ким машыктырууда? Сейчас я занимаюсь украинским гроссмейстером Захаром Ефименко. Он был секундантом Владимира Крамника. Азыр мен украиналык гроссмейстер Захар Ефименко менен машыгып жатам. Ал дүйнө чемпиону Владимир Крамниктин секундаты болгон. Украина курамасында 2800дөн ашык пункт жыйнаган. Мен аны менен 1,5-2 жылдан бери иштеп жатам. Мага жагат. Анын даярдыгы, анализи жакшы. Подготовки все очень идет хорошо. Его анализы все как бы на уровне, поэтому меня сейчас все пока устраивает. Шахматта упай эсептелет жана элитага кимдер кире алат? Вообще 2700 это в принципе сейчас уже так не считается прям элитой, но, например, в Казахстане еще не было такого шахматиста, который переваливал бы за эту отметку. Негизи 2700 упай азыр элита деп эсептелбей калды. Бирок Казакстанда буга чейин бул чекти атта өтө турган же бир жакындай турган шахматчы чыга элек. 2700 упай топтоо оңой эмес. Эгер сен аны топтой алсаң, демек сен супер кесипкөйсүң. Бирок ал үчүн дайыма иштешиң керек. Мисалы менин рейтингим 2481 пункт. Ар бир мелдеште эгер ийгилик коштосо 25 пункт топтоого туура келет. Башкача айтканда, мага зарыл болгон 300 пункт алыш үчүн дагы көп мелдешке ойношум керек. А если играть средне, ну в плюсе можешь оказаться, ну плюс 7. Ну и представляете, сколько надо турниров сыграть, чтобы эти 300 мне перевалить. Казакстандыктар арасында бул чекке сиз бир кыйла жакын экенсиз. Из женских, да. То есть женские шахматы, да. Из мужчин у нас есть... Аялдар арасында эң жакыны менмин. Эркектер арасында рейтинги 2600 болгон балдар бар. Алар азыр чоң киши болушту жана 2700 упай чегинен ашуу үчүн толук түрдө иштеш керек. Перевалить через эту отметку, но надо очень сильно выкладываться. Күнүнө канча саат убакыт шахмат тактасында өткөрөсүз? От 3 до 6. Если это не сборы, а на сборах бывает и 3-6 саат ойнойм. Жыйындарда 8 сааттан иштейбиз. Эртең менен 4 саат, түштөн кийин дагы 4 саат машыгабыз. Бул эми максимум. Өзүбүздү кыйнайбыз. Сен бүгүн үйрөнөсүң жана аны кийин бир атандашка каршы колдоносуң. Анын алсага чемпиондук наам алып келет. Бул эң сонун. То есть это здорово. Шахматтагы сиздин башкы максат эмне? Аялдар арасында чемпион болуу. Ушул жылы мен биринчи жолу нокаут тутум боюнча дүйнө чемпиондугуна катышам. Ал ноябрда өтөт. Азыр ошого даярданып жатам. Бул бала кезден берки максат. 7 жашымдан дүйнө чемпиону болууну кыялданам. Жана быйыл бул биринчи мүмкүнчүлүк. Менин билишимче, сизди атаңыз шахмат секциясына алып келди. Да, изначально вместе с братом, но после... Ооба, башында агам менен баштагам. 3 жыл машыгуудан кийин ал шахмат менен машыгууну токтотуп, сабак окууга көңүл бурду. Мен шахматта кала бердим. Ал эркектердин фиде чебери болду. Азыр кээде мени менен машыгуу партияларын ойноп калат. Азыр ал Германияда окуйт. Негизи ал шахматты таштаган. Ал жеңил атлетика менен машыкты. Жана 1,5 жыл ичинде Казакстан чемпиону болуп калды. Анан дагы ал кызыксыз болуп калды окшойт. Жеңил атлетиканы дагы таштап салды. Какого-то уровня потом кажется, что ну как-то скучно. Шахмат менен машыгуунун алгачкы мезгили оор болдубу? Анткени чыгымы көп. Дайыма эки жакта жүрөсүң. Күчтүү насаатчы, спарринг өнөктөш керек. Да, на начальном этапе было тяжело, ну потому что как бы больших результатов ты сразу не показываешь, поэтому надо какие-то турниры, ну... Ооба, башында оор, анткени дароо жыйынтык көрсөтө албайсың. Ата-энем мага жумшоо үчүн көп тобокелдикке барышты. Карызга акча алдык, батирин сатышты. Көп тобокелчиликке бардык. Спонсоров не было. Ну, да, так. Вот приходится чем-то рисковать. Шахмат балалыкты тартып алган жокпу? Нет, абсолютно. Жок, албетте. Мен мелдештерде көп балдар менен баарлаштым.
Саякатка бардым, дүйнөнү көрдүм. Менин бала чагым эң сонун өттү. У меня вообще супер было детство. Шахмат менен машыгуу окууга зыян тийгиздиби? Жок, мен сабак менен катар машыкчумун. Да, я была на домашнем учении. Ну, для шахматистов, Мен в үйдөн принципе, окучумун. это Шахматчы үчүн оор эмес. Биздин институтум жакшы. Бардык мектеп программасына жетишпесем дагы негизги сабактар математика, физиканы окуп жетиштим. Школьную программу, но математика, физика, все эти дела, то есть основные. Сиз теңтуштар арасында өзгөчө болчусуз. Сизде башка максаттар бар болчу. Бул достор, курбулар менен болгон мамилеге таасир тийгиздиби? Да, в принципе, ну, таких... Ооба, бирок жалпы таасири бар. Ну, то есть, Сизде бала кезиңизде досторуңуз көп болдубу? если честно, то нет. То есть все в основном друзья это шахматисты, то есть со школы... Чынын айтсам, достор аз. Менин бардык досторум шахматчылар. Мектепте эч ким жок. Мен эч ким менен жакын баарлаша алган жокмун. Анткени сапарда жүрчүмүн. Ар ким өз кызыкканын айтчу. Мен шахмат титул жөнүндө сүйлөчүмүн. Негизи мен эл менен баарлаша алам. Мектепте салам, көрүшкөнчө деген сөздөр менен чектелчүбүз. То есть, да, как бы привет, пока, это максимум. Сиз келечекте ким болгуңуз келет? Сиздин билимиңиз эмне? Азыр менде ушундай учур. Бул тууралуу ойлоно элекмин. Азыр мен колледжде окуйм. Дагы 2 жыл окуш керек. Колледжде эмне окууну окуп жатасыз? На программиста? Ну, потому что мы занимаемся шахматами. Программистте окуп жатам. Шахмат компьютер менен окшошуп кетет. Жана мага айкалыштыруу кызык болду. Ал эми мен программист боломбу, же андан ары окууну улантамбы? Аны азырынча чече элекмин. Мен дүйнө чемпиондугу тууралуу көбүрөөк ойлоном. Думаю, вот о своем чемпионате мира. Сиздин карьерада бир нече оюн 7 сааттан ашык созулган. Көп убакыт ынта коюу абдан оор болсо керек. В принципе, во время игры, когда мы играем, то мы не замечаем, как летит. Биз ойноп жатканда убакыт өткөнү сезилбейт. Толугу менен партияда болосуң, убакыт санайсың. Ал 7 саат билинбей өтөт. Партия бүткөндөн кийин гана чарчаганыңды сезесиң. Мисалы мен сууда сүзөм. Аны күнүгө аткарам. Машыктыруучум бар. Өзүмдү жакшы алып жүргөнгө аракет кылам. Шахматчы үчүн бул абдан маанилүү. Кимдир бирөө футбол ойнойт, башкалар теннис ойнойт. Кээде машыгуу залына барам. Ошондо 6 саат шахмат, 2 саат физикалык машыгуу болот. Меники ошондо толук иш күн болуп калат. Шахмат менен акча иштеп табууга болобу? Сиз дайыма сапарда жүрөсүз. Чыгымдарды бирдеме кылып жабыш керек да. Тех ребят, которые показывают результаты, у них в основном... Жакшы жыйынтык көрсөткөн балдардын өз демөөрчүлөрү бар. Азыр бизге жеңил болуп калды. Анткени чыгымдарды демөөрчүлөр, федерация жаап берет. Чоң чемпиондукта акча иштеп табууга болот. Балдар мелдештеринин байгеси чакан эле болот. Не такие большие призы, а в принципе на взрослых чемпионатах можно. Сизде демөөрчүлөр барбы? Мен азыр федерация. Эгер жаңылбасам, Самрук казынадагы каржылайт. Казакстанда шахмат деңгээли В жогоруладыбы? мире уже с нами считается, у нас очень много... Бир кыйла жакшы. Дүйнөдө биз менен эсептешет. Бизде дүйнө чемпиону болгон балдар көп. Биздин аялдар тобу жакшы жыйынтык көрсөтүп жатат. Окрепли. Сиз азыр жашсыз, 18ге чыктыңыз. Улуу кесиптештер теңине албай койгон учурлар болду беле? Было такое, пришлось через такое тоже пройти. Да, ну, в принципе, я как-то... Андай болгон, андан дагы өтүүгө туура келди. Бирок мен командага тез эле кошулдум. Баары менен достоштум. Бизде курамада дагы 3 кыз бар. Алар биздин орун басарлар жана биз аларды шыктандырганга аракет кылабыз. Ну, мы тоже стараемся как-то их подбодрить, там, не знаю, какие-то советы дать, помочь. Анатолий Карпов сиз жолуккан эң күчтүү атаандаш болсо керек. В принципе, да. Уровень вообще не упал. Он, наверное, даже еще сильнее стал. Ооба, ал дүйнө чемпиону. Убакыт өтсө дагы ал төмөндөгөн жок. Тескерисинче күчтүү болуп бара жатат. Жашың өйдөлөгөнү шахматты дагы башкача түшүнүп каласың. Менде 15-16 жашымда рейтингим өспөгөн убак болгон. Жалпы эле машыккандай болгом. Бирок бир нерсе жетишпегендей сезилчү. Чоңойгону түшүнүп калдым. Көрсө турмуштук акылмандык жетишпей жатыптыр. В принципе, не хватало просто такого житейской, не знаю, мудрости. Сиздин депутат болгуңуз келгени чынбы? Да, правда. Идея появилась в 2008 году. Ооба, мындай ой 2008-жылы пайда болгон. Анда мен Вьетнамда дүйнө чемпиону болгом. Анын алдында Азияны уткам. Мен Астанага депутат Гүлмира Исенбаева чакырды. Ал мага мажлисти көрсөттү. Парламент кандай иштерин түшүндүрдү. Бул мага жакты. В общем, эту всю внутреннюю кухню, атмосферу. Ну и мне это понравилось. Кантсе дагы ал жакта иштөө, же жаңы нерсе түзүп, казакстандыктардын тагдырына таасир этүүгө каалоо барбы? Но это главная цель. То есть, Албетте, бул башкы максат. Анын чөйрөсү жакшы таасир калтырды. Ал мага мыйзамдар кабыл алынган залды көрсөттү. Менин максатым спортту, шахматты илгерилетүү. Мен кандайдыр бир жолду басып өттүм. Аларды ата-энем менен чогуу өттүм. через весь этот путь прошла. Сиз кандай эс аласыз? Я езжу на рыбалку.
у дедушки. Чимкент. Это самый... Мен Чимкентке чоң атама балыкка барам. Бул табигаттагы эң сонун эс алуу. Ал жакта мен шахматты ойлобойм. Түшүмө дагы кирбейт. Мен балык улоодо гана жакшы эс алам. Расслабиться я могу только вот, да, на рыбалке. Рыбалка — это идеальный вариант. Сиздин шахматтан алган негизги сапаттар. Бул биздин көрүү эс тутум мыкты, өзгөчө, тез эстеп калам. Топовый, ну это, наверное, память наша. Бирок адамдардын аты менен телефон номерлерин унута берем. Бирок көрүү эс тутумум жакшы болсо дагы мен атамдын номерин жатка билем. И номера телефонов. Я только папин знаю, все. Даже маме не знаю. В этом плане тяжело. Жансая, интервью үчүн чоң рахмат. Андан ары көрсөтүүдө машыктыруучу Игорь Антохин эмне үчүн айкидо жекеме-жеке таймашуу дүйнөсүндө эмне материя экенин айтып берет. Хорошо, но не на носочках. Жакшы, бирок буттун учу менен эмес. Бул жакшы көрүнөт. Бирок азыр тизелериң ийилген, жайлуулук зонасында турат. Такой вот зоной комфорта, да, здесь. Своего рода материк в мире боевых искусств. Это такая автономная единица. Жекеме-жеке таймаш өнөрлөрү арасында өзүнчө бир материк. Бул өз алдынча бирдик. Айкидону жапониялык Марихеи Уясиба негиздеген. Ал бул таймаш өнөрүн өткөн кылымдын ортосунда түзгөн. Азыр айкидо өзүнүн көз карашы менен дүйнөгө таанылып, кеңири таралды. Айкидо получила мировую известность и такое широкое распространение. Айкидо менен машыгуу үчүн өзгөчө физикалык даярдык талап кылынбайт жана каршы көрсөтмө дээрлик жок. Бул тынчтыкты сүйгөн таймашуу өнөрлөрүнүн бири. Анан бул адамдар физикалык жөндөмүн өнүктүрүү, рухий жан дүйнөсүн байытуу үчүн келишти. Мы используем атаку, энергию противника, но не для того, чтобы его... Бул чабуулду атаандаштын энергиясын колдонобуз. Бирок максат аны жеңүү, катардан чыгаруу эмес, чыр-чатакты жоюп сүйлөшүүгө өтүү. Айкидонун негиздөөчүсү алгач өзүнө жекеме-жеке таймаш өнөрүндө жана жашоодо турмуштук тажрыйбасы бар чоң адамдарды шакирттикке алган. Людей уже взрослых, то есть которые имели как боевой опыт, так и жизненный опыт. Салттуу айкидодо чабуул жок, анткени бул өнөр негизинен коргонууга үйрөтөт. Натыйжалуу эмес деп айтасызбы? Мүмкүн убакыттын өтүшү менен айкидо өзгөрүп, бир аз катал болуп калгандыр. Стивен Сигал жаңы үлгүнүн жолун жолдоочу. Анын айрым ыкмалары көпчүлүк өлкөлөрдүн атайын аскер бөлүктөрүнүн колдонуусуна киргизилген. Мы всегда говорим своим ученикам: выстраивайте диалог со своим телом. Биз дайыма окуучуларга өз денеңер менен сүйлөшкүлө деп айтабыз. Дүйнө боюнча айкидо менен машыккан устаттар көп. Алар 70 жаштан ашкан кишилер. Жакында бизге бир сенсей келди. Ал 78 жашта экен. Майда 72 жаштагы устат келип кетти. Бизге жакында өмүр бою эч спорт менен машыкпаган 77 жаштагы аксакал келди. Ал дагы көнүгүүлөрдү өз ыргагы менен эң сонун аткарды. Конечно же, в своем ритме, в своем каком-то понимании, ну, как бы ощущениях своего тела. Айкидо абдан жеткиликтүү жекеме-жеке таймаш өнөрү. Мындай бөлүмдөр Казакстандын дээрлик бардык чоң шаарларында бар. Эске тутчу жагдай, рухий өнүгүүгө багытталган салттуу айкидо бар. Ошондой эле согушууга үйрөткөн түрү менен дагы машыгууга болот. Я являюсь сам себе инструктором прежде всего. Мен баарынан мурда өзүм үчүн нускоочумун. Мага билим берген устаттар кандай жабдык алыш керектигине багыт берет. Бирок тоого өзүм барам. Жекеме-жеке таймаш өнөрү башка спорттон ушунусу менен айырмалуу. От просто спорта. Бүгүнкү көрсөтүүнү апта видеосу рубрикасы жыйынтыктайт. Бул америкалык Гарлем Globetrotters командасынын баскетболчусу Булард. Ал дүйнөгө өзгөчө ыкмалары менен белгилүү. Алардын биринде Булардка баскетболдук шакекчиге учуп бара жаткан учактын ичинен топ салууга мүмкүн болду.